Assalamu алейкум, урматтуу Талас облусунун жана Талас шаарынын жергиликтүү тургундары. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында, тагыраак айтканда, Касым Кайымов көчөсү, эски аты Южная 2 көчөсү 48А номеринде жайгашкан ушул жер там сатка чыгып жатат бүгүнкү күндө. Экрандан алыстабаңыздар, мен сиздерге үйдүн ичин, сыртын, коро жайын баарын тартып бермекчимин. Тамдын размери 10-60 12-70 метр. На көчө жагында 5-6 түп жаңы жаш алмалар отургузулган экен. Фундаменти бийик. Өзүңүздөр көрүп тургандай, эшигин алдын бардыгы цементтелген. Прихожкасы да бар экен. Прихожкасы дагы жалпысынан 2,5 метр кошулуп салынган экен. Айнектерин айта кетели, айнектери двухкамерный, 3 катар айнек коюлган экен. Андыктан шумоизоляциясынын бардыгы жакшы, сырттагы ызычуу үйдүн ичине эч качан угулбайт экен. Бисмилла деп кирели. Бул жерден прихожкадан основной үйгө кирген жерде ушундай холл бар. Чакан кире бериш. Кире бериштен нары түз киргенде топка жана санузел жайгашкан. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мындай чоң, жаңы современный печкасы бар экен. Длительный деп коет экен, бул баягы узакка ысытып жакшы жылыта турган. Жана бул жакта ванна, туалет, душ бүт бардыгы. Эң жакшысы бул жерде водопровод, канализацияга чейин бүт бардыгы центральный экен. Ар бир бөлмөгө отоплениянын паройлору тартылган экен. Жана үйдүн ичин тартып берейин. Бул жерге киргенде бул жер өзүнчө чоң холл. Жана бул жери тапчан сыяктуу болуп кеткен экен. Жерден бир 15 сантиметр бийикте көтөрүлүп турат экен. Андан оң жагында, бул жагында кухнясы жайгашкан. Мына өзүңүздөр көргөндөй, кухнясынын ичи да аябай кенен. Эң айта кете турган нерсеси бул жерде кухонный гарнитурду да чытайбыз дейт. Ушул атайын комнатага ылайыктап жасалган дейт. Анан бул жакта болсо детский комната десек да болот. Мини зал десек де болот. Мына бөлмөлөрдүн баары кенен экен. Бул жагында тартып берейин. Бул жагында да мына детский диванчиктер турат. Бул жагы дагы өзүнчө спальный комната экен. Жана зал тарап көтөлүү. Зал тарапты өзүңүздөр көргөндөй, айнектери чоң, күнгөй бет, жаңы стилде заманбапта ремонт жасалган, эшиктерин баары жаңы. Жана залдын бул капталында мына жакшы мебель менен жасашкан экен, шкафты дизайн менен. Бул жагы спальный экен. Туугандар, бул могу мен экрандан көрсөтүп жаткан спальный гарнитурду да, шкафты да таштап кетебиз дейт. Анткени ал дагы ушул жерге ылайыктап жасалган экен. Жана туугандар, мына сырт жакты тартып берейин. Сырт жакта огороддун бардыгы, тегерек четтин бардыгы алмабак. Алмалардын бардыгы жаңы, азыркы учурда жакшы түшүм берип жаткан убакыт. Участоктун сотиги 5,5 сотик. Жана бул жакта отун кана бар экен. Мен сиздерге дагы бир ирет бул жагында көрсөтө кетейин. Бул жагында отун кана. Жана бул жерде летний тапчан. Летний тапчанын ичинде ушундай очок канадагы жаңы салынган очок кана бар экен. Жана тапчанга, баняга бул жерден центральный канализациядан суу тартылган экен. Эң кызыгы, бул жакта жакшы погреб бар экен. Двухуровневый десек болот. Кышкыга заготовкаларды жана башка нерсенин бардыгы бул жакта бар экен. Андан соң бул жакта баня жайгашкан. Бирок тилекке каршы азыр баня до конца бүтө эле экен. Мен сиздерге ичин ачып көрсөтө албайм. Бирок мына туугандар, общий обзор менен алып берейин. Огороддун бардыгы жакшы. Жаңы алма, жана айта кеткендей, жайкысын эс алып отурганга жашыл газон десек деле болот. Бул жака себеп. Кыскасы, туугандар, аябай жакшы жерде жайгашкан, тынч, спальный район. Кимге жаккан болсо лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Эмки чыгарылышка чейин сак саламат алыңыздар.